Манас Ниязов азыр жерден улакталган экен. Дастан Русланов азыр ага тоскоолдук жаратууга аракетин жасайт. Манас Ниязов. Дастан Русланов азыр. Жок, тартып кете албады. Манас Ниязов улакты өзүнүн карамагына сактап турган учур. Дастан Русланов аягына чейин тоскоолдук жаратууда. Манас азыр тегеренип, айланып жерге таштады. Жана салымбы. Алыстан көрүнбөйт. Жок, салым эмеспи, айтор түшүнүксүз. Манас Ниязовду Өмүрбек Эсен уулу алмаштырууда. Барына чексиз. Барына чексиз. Куантай менен Эрсултандын тиреши. Куантай суу самыры менен оюн көрсөтүүдө. Эрсултан болсо байтору, билесиздер, байторунун убагында кушчой минген. Карташ менен аватар жаракатына байланыштуу бул көчмөндөр оюндарына катышпайт. Ошол себептен мына байтору менен суу самыр ортого түшмөкчү. Азыр мына Куантай өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, улакты жерден ортодон алып чыкты. Султан Дуландан өткөрүп берүүгө аракетин жасайт. Азыр Рустам Тыналиев оюнга чыкты. Белгилеп кетчү нерсе, бул атайын машыгуу. Жер улак боюнча отурган команда азыр мына жаңы машыгып жатканын айтып кетет. Фаворит менен басты. Өткөрүп берүүнүн аракетинде. Өткөрүп берди Исхакка. Исхак Бекболот уулу. Жер улак боюнча отурган команданын машыгуусу. Азыр Дастан Качкынбаев демек коргонууда ага каршы. Дастан Качкынбаевтан кутулду Исхак Бекболот уулу. Бирок Дастан Качкынбаев оңой менен кое бербейт. Кайрадан артынан кууп жетип барды жана бул чабуул азырынча салым менен жыйынтыктай элек. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы көк бөрү жана жер улак боюнча мелдештер мына ушул ат майданда өтөт. Мына жаңы курду. 3 жагында трибуна. Ортоңку бөлүгүндө өтө сонун. Менимче көрмөндөр үчүн өтө ыңгайлуу, өтө жакын көргөнгө. Көрмөндөр үчүн өтө сонун. Эми бул жак толук бүтө элек. Чет жактары. Бирок менимче баардыгы мыкты болот. Эми наркы жактагы ипподромдо концерттер, башка көчмөндөр оюндарынын алкагындагы башка чоң программалар болот деп айтылууда. Ал эми азыр болсо көк бөрү боюнча курама команда машыгып жатат. Дал ошол ат майданга жаңы тайгазандар салынды. Бул жагында учурда мына көк бөрү боюнча курама команда мыкты деңгээлде машыгууда. Маанайлар 5. Өмүрбек Эсен уулу азыр улак менен жерге улакты таштаганга аракетин жасайт. Жана азыр Өмүрбек Эсен уулуна каршы Рустам Тыналиев. Демек, жана жерге таштады. Салым барбы? Бул жактан ачык айтканда көрүнбөй жатат. Демек, салым окшойт. Жер улак боюнча курама команда машыгууда. Исхак Бекболот уулу, Манас Ниязов. Рустам Мүдүнов мына 5-номер жашыл түстө.
Э,